бабаларыбыз нечендеген кылымдар эли журтубуздун эркиндигине зор мүдөлөрүн артып, кан аябай күрөшүп келишкен. Ал эми чыгаан инсандарыбыз мамлекеттүүлүктү түптөдө талыкпай эмгектенишип, кала берсе өмүрлөрүн элибиз үчүн арнагандыгына тарых күбө. Элибизге эркиндик, сыймык, улуттук баалуулуктарды алып келген улуу эгемендүүлүк күнү миңдеген жылдар өтүп, кылым алмашса да тарыхыбыздын барактарында алтын тамгалар менен жазылып калуусуна шек жок. Кайталангыс карт тарыхка кыргыз кылымдар бою эркиндик үчүн күрөшүп, бабаларыбыз баштап кеткен эгемен жолду улантып келишет. Адам өмүрү, ден соолугу, тагдыры кыл учунда турган бул сыноодо биздин урматтуу ак халатчан медицина кызматкерлерибиз, милиция кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана тиешелүү мамлекеттик муниципалдык мекемелердин кызматкерлери оор кырдаалда өз милдеттерин кынтыксыз аткаргандыгы жана шаар тургундарынын коюлган санитардык талаптарды так сактагандыгы үчүн бул сыноодон татыктуу чыктык десем жаңылышпаймын. Өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал режиминин учурунда медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү ыкчам жана сапаттуу уюштургандыгы үчүн төмөндөгүлөр Ош шаарынын мэриясынын ыраазычылык баракчасы менен сыйланышат. Ош шаардык клиникалык ооруканасы директору Ташполотов Кыялбек Жаныбекович. Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору директору Шамшиев Абдилатип Абдрахманович. Ош областык бириккен клиникалык ооруканасы директору Арстанкулов Талантбек Курбаналиевич. Ош областар аралык тери венерология борбору директору Шарипова Майрам Амирбековна. Ош облысы боюнча кызматтын иш-аракетин координациялоо милдети жүктөлгөн Ош шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору башкы дарыгери Орозбаева Салтанат Маматовна. Ош шаардык залалсыздандыруу бекети башкы дарыгери Осмоналиева Айнура Шариповна. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы башчы милиция полковниги Боронов Мурат Самидинович. Ош облустук ички иштер башкармалыгы башчы милиция полковниги Нурдинов Малик Абсаматович. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгы башчы Баймуратов Нурлан Абдалимович. Башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы башчы милиция полковниги Шакиров Шайырбек Шакирович. Ош шаарынын жарандык актыларын абалын каттоо, паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмү башчы Кожошева Назира Орозбековна. Сыйлыктары кут болсун, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуулары. Мына азыр ушул сыйлык алгандар, ыраазычылыкка талгандар чыныгы сыйлыктын мындай ээлери десек болот. Мен көп нерсеге ушул пандемия убагында күбө болдум. Ушул азыркы сыйлык алгандар кээ-бирки аты аталбай калган жетекчилер болуп калышы мүмкүн. Мен кечирим сурайм, өзүңөрдүн кесиптик майрамыңыздарда дагы сөзсүз беребиз. Ош шаарында быйылкы жылы мына 1 миллион
325 миллион ушул бюджетибизди бекиттик. Быйыл мына 400 миңге жакын былтыркы жылга салыштырмалуу ушул жергиликтүү бюджетке кошумча мындай бюджетибизге кошумча каражат кошулду да. Ушунун алкагында мына биз бая айткандай региондорду өнүктүрүү жылына карата деп мына Ош шаарынын өнүгүүсүнө мына 300 миллионго жакын сом акча коюп атабыз да. Бунун үстүндө биз дагы жаңылап атабыз. Быйылкы жылы эле ушул балдардын бала бакчанын камсыз кылышын жакшы жолго коелу деп мына 5 бала бакчаны биз баштадык. Анын 2-өө бүттү. Быйыл мына Кудай буйруса бир 2-3 күндүн ичинде ушу балдарга мындай пайдаланууга беребиз да. Дагы 3 бала бакчанын ушу курулуш иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Андан сырткары мына жаңы мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө ушул шаардын ичинде 5 жаңы мектеп курулуп атат. Кече дагы бунун каражаттары берилди. Быйыл Кудай буйруса 2 мектепти бүтүрүп тапшырууга беребиз деген ойдобуз. Мына саламат сактоо тармагында дагы быйыл Кудай буйруса мына жаңы 100 орунду ушул инфекционный чоңдор үчүн оорукана курулуп башталды. Буну дагы жакын арада ушул 1 айдын ичинде тапшырууга беребиз да. Ошого окшогон бир топ жолдор боюнча мына иштерге турат, ийли долбоорлор ишке ашып атат. Таза суу боюнча мына мамлекет башчыбыздын көзөмөлүндө Ош шаарында дагы ушул буга чейинки бүтпөй калган ушу таза суу маселесин чечип, жаңы суу кампаларын куруп атабыз. Мына кечекиде дагы бүгүнкү күндө ушул 3 миллион доллар ратификация болду жогорку кеңеште. Буйруса мына биринчи этабында ушу Папан суу сактагычынын астындагы суу кампа курула баштады. Экинчи этабында ушул линиясын дагы тартып, мына жакын арада бул маселени дагы биз ушул чечебиз деген ойдобуз да. Ошого окшогон эми мына жалпы эл күбө, өзүңүздөр да урматтуу мына массалык маалымат каражаттары өзүңүздөр күбөсүздөр. Ош шаары бүгүнкү күндө дагы биз өнүгүүнү ушул боюнча токтотпой, мындан ары да элибиз үчүн, шаардыктар үчүн, шаардын коноктору үчүн инфраструктурага көңүл буруп, шаардыктар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, шаарды көрктөндүрүү жагынан көңүл буруп, шаарды ушул таза шаар кылып, мындай жашыл шаар кылып элибизге ушул дайыма ак эмгек менен кызмат кыла беребиз. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен, анын ичинде Ош шаардыктарды, шаардын конокторун ушул майрамы менен куттуктаймын. Ар бир үйдө дайыма тынчтык, токчулук, молчулук болсун. Мамлекетибиз өнүксүн, Ош шаарыбыз өңгөн өскөн шаарлардын катарына кошулушуна биз тилектешпиз.